Комуңузда көп аял алуу кеңири тарап бараткандай. Бирок Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 153-беренесинде 2 же андан көп аял алгандарга 2 жылга чейин эркинен ажыратылат деп жазылган. Сот өкүлдөрү бул берене боюнча иш жүзүндө эч кимди эркинен ажыратып көрө электигин айтышат. Төмөндө көп аял алуу маселесинде бир катар суроолорго жооп издеп көрмөкчүбүз. Шарият көп аялдуулукка жол тоспойт. Тескерисинче коомдогу социалдык, демографиялык жана башка маселелерди чечүүнүн жолу катары каралат. Аялдардын укугу жөнүндө сөз козголгондо мына ушул биринчи кезекте айта турган маселе көп аялдуулук аялдардын укугун коргой турган бирден бир метод катары каралыш керек. Кандайча деген маселе келип чыгат. Биринчи кезекте ар бир аял заты эне болгонго, ар бир аял заты күйөөлүү болгонго, ар бир аял заты ошол башка бир эркектин башын оорутканга тагыраак айтканда укуктуу. Мына ошол укукту ошол көп аялдуулукка алып берет бизге. Себеп дегенде табияттан эркектер аялдар менен саны тең эмес, айрыкча нике жашына жеткен учурда эркектердин саны азайып кетет. Эми бир үй бүлөдө бирден ашык 2 же 3 же 4 аял болгон учурда аялдардын укуктары кандай сакталат? Кыргыздын салт санасына келгенде байбиче токолго караганда көбүрөөк укуктарга ээ болсо, ал эми шариятыбызда байбичеби, токолбу бардыгы тең укукка, бирдей укукка ээ болот. Бирдей убакыт бөлгөнгө, бирдей азык-тулук менен камсыз кылганга, материалдык жана моралдык тараптан бирдей колдоо көрсөткөнгө аялдардын бардыгы бирдей. Биринчи аялбы, төртүнчү аялбы, же бул төрөгөнбү, төрөгөн эмеспи, материалдык бир абалы, социалдык абалына карабастан, ошол аялдын кишинин аялы болгондуктан бардыгы бирдей укуктан пайдаланышат. 2 же андан ашык аял алууга кимдерге болот деген суроого келгенде, эркектин күч кубаты биринчи маселеде турат. Албетте биринчи кезекте бул адамдын ошол жанагыдай физикалык дене күчүнө дагы, дене боюна дагы маани берилет. Себеп дегенде аялдарды эркек катары алардын көңүлүн табуу, алардын мындай аял катары муктаждыгын ордуна коюу, аял катары муктаждыгын ордуна коюу маселеси биринчи орунда турат. Андан кийин ошол эле учурда ошо менен балким тең мындай укукта алардын материалдык абалы да. Себеп дегенде ошол үйдүн кожоюну эркек болгондуктан эркек аял кишини ошол керектүү муктаждыктар менен камсыз кылууга милдеттүү болот. Анан булардын дагы бардыгынан мурда адамдагы адилеттүүлүк деген фактор мааниге ээ болот. Кээ бир адамдын курсагы ток болуп, бир канча аялды багышы мүмкүн, бир канча аял менен жашаганга ден соолугу жол бериши мүмкүн. Бирок бир канча аял жашаган адилеттүүлүк жол бербей коюш ыктымал бар. Демек, эң биринчи фактор бул адилеттүүлүк маселеси. Ошол аялдардын баарына бирдей карап, мына ошолорго калыс болуу маселеси турат да. Анан албетте адам диндүүлүгү керек. Себеп дегенде, эгерде адам мусулман болбосо, эгерде Кудайды тааныбаса, эгерде Кудайдын шариятын жашай албаса, демек Кудай менен болгон мамилесинде, Кудай менен пенденин ортосунда мамилени адилеттүүлүк менен жөнгө сала албаса, анда адамдардын ортосунда адилеттүүлүктү жөнгө сала албайт деп ишенебиз дагы. Демек, дин тайыз адамдар көп аял албасын. Алар биринчи намаз окусун, орозо тутсын, Кудайды таанысын, Кудайдын астында өзүнүн пендечилик вазифасын билип, үй бүлөнүн жоопкерчилигин туя ала турган болгондон кийин гана көп аял алсага макул деп айтпакчыбыз. Динде 2 аял алуунун негизги максаты жетим жесирлерге моралдык жана материалдык жардам берүү болуп эсептелет. Бирок учурда 18 жаштагы жаш кыздарды алуу модага айланып бараткандай. Жаш жубандарды алганга да уруксат берет шариятыбыз. Бирок адам баласы ошол экинчи аял алганда бул эми Кудайдын берген шарияты болгондуктан ойлонуш керек болот. Эмне максатта депчи. Анан дагы бир маселе, ошол биздин бойдок кыздарыбыз турмушка чыкканга жесир аялдарга караганда булардын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болгондуктан биз мүмкүнчүлүгү аздарга мүмкүнчүлүк жаратып берип, мына ошол балдары менен калгандар тул аялдарды экинчи аял алгандыгы максатка ылайыктуу. Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын тарыхын карай турган болсок, ошол 9 аялынын ичинен бир гана ишенебиз менен мурда турмушка чыкпаган аял алса, ал эми калган аялдардын бардыгы өзүнөн улуу, дээрлик кемпир болуп калган, бир канча баласы бар аялдарды же жубандарды алган болот. Бул деген сөз пайгамбарыбыз аял алгандагы негизги максаты мына ушул жанагы өзүнүн бир мындай бир муктаждыгын канааттандыруу гана эмес, эркек катары, балким ошол коомдогу абалдарды жакшыртуу максатында. Илгерки сөз бар эмеспи? Алысты жакын кылган кыз тамак таттуу болгон туз деп, мына ошондой бир уруулар ортосунда конфликт жөнгө салуу максатында, айтор ушул сыяктуу иштердин негизинде ушундай болуп келген. Бирок биздеги азыр жанагы чиновниктерибиз, чоңдорубуз үйлөнгөндө эле мындай жаш сулуу кыздарды алышып эле, анан ошону менен байбичесин карабай коюп калган учур көп да. Бул деген ошол мусулманчылыкка туура келбейт. Бул мусулманчылык жектеген маселе. Ошол улуу аялдын байбиченин дагы ошол токол көрө турган жыргалды көргөнгө толук түрдүү укугу бар. Анан дагы экинчи аял алууда биринчисинен уруксат суроо шарт эмес дейт Чубак ажы.
Албетте макулдук болгон болсо кандай жакшы болор эле. Бул нур үстүнө нур дегендей эле жанагыдай жакшы. Жанагы бир кыргыздын бир сөзү бар. Эки оору бир келсе ажалыңдын жеткен, эки доочу бир келсе амалыңдын кеткен. Дан сыңарындай эгерде эки байбичеси уруксат берип анан экинчисин ала турган болсо, албетте бул ошол эң жакшы иш болмок да. Жанагы макалдын тетирисин алып караганда. А бирок аттиң ага эч ким уруксат бербейт. Ал эмес пайгамбардын аялдары деле буга каршы болушкан өз убагында. Себеп дегендеги эркек менен аялдын ортосундагы мамилени чыңдоо үчүн Кудай Таала тарабынан адамдардын жүрөгүнө кызгануу деген бир сезимди салган. Бул кызгануу эгерде чектен чыкпай турган болсо, албетте шариятта мактоого татырлык сыпаттардын бири. Демек аял кишинин кызгануусу ошол экинчи аялга уруксат бербейт. Демек уруксат бербегендиги ал аялдын дагы деле аял боюнча калгандыгын, дагы деле бир аялдык сезими өлбөгөндүгүнөн кабар берет. Ошондуктан мында турмуш зарылчылык кылып гана макулдук бербесе, көбүнесе аялдар макулдук бербейт. Ошондуктан шариятыбыз биринчи аялдын уруксатын, ал эмес анын билгендигин дагы милдет катары көрбөйт. Эгер эркек экинчи аял алып, бирок адилеттүү болбосо, кыяматта оор жаза каралган. Шарияттагы кыяматтык жазалары, эгерде бирден ашык аял алган, эгер адилеттүүлүк кылбаса, темир ара менен арага бөлүнөт. Кадимкидей муну адам ошол темир араны алып эле ошону менен аралап көрсө өзүнүн канчалык деңгээлде оор экенин билет. Бул жанагыдай чоң арада эмес, жыгач арада эмес, бул тытмалап аябай кыйнайт. Ал эми дүйнөлүк жазасы ислам соту мына ошол экинчи аялга же биринчи аялдардын бирине тең мындай мамиле карабаса, анда ислам сотунда кайрылуу укугу бар дагы. Ислам соту бул эркекти милдеттендирет. Эгерде эркек милдеттендиргенден кийин дагы деле адилетсиздигин улантып аткан болсо, анда ошол убактагы ошол ылайыктуу жазаны колдонгонго ислам соту укуктуу болот. Ал эми Мыктыбек Арстанбек учурдагы жалгыз бой аялдардын маселесин көп аял алуу менен чечсе болорун айтат. Бул коомдук проблемаларды чечүү үчүн коом буга өзү биринчи муктаж болуш керек, жана ага коом кадам шилтеш керек. Бүгүн биздин коом 2 аял 3 аялды түшүнө элек. Тилекке каршы 70 жылдык атеисттик, андан кийинки 20 жылдык эң баштагы демократия биздин аялдарыбыздын кызганычын жапайы кызганычка айландырып койгон. Кызгануу маданиятын билбейт биздин аялдар. Коомдук кызыкчылык жана жеке аялдык кызганыч бир таразага коюлса, жеке аялдык кызганыч үстөмдүк кылып кетет, жапайы кызганыч. Бул маданият, диний маданият менен тарбияланган кызганыч болсо гана 2 аялдык, 3 аял, 4 аял деген нерсе коомдук муктаждыкты түшүндүрө алат. Буга убакыт керек. Эми мен айтам, бүгүнкү биринчи толкун кичине көксөбүсү кангандан кийин, турмуштан бир эки нерсени көргөндөн кийин, анан акырындап калат да. Мен керек болсо ойлойм, балким келечекте бул реалдуулукту көргөндө балким эркектер 2 аял алуудан качып деле калышы мүмкүн. Бул оңой нерсе эмес. Мен бүгүн айтам, мамлекет тетирисинче 2 аял алам деген эркекке жөлөк пул төлөп аны молодец деш керек. Кайсы эркек бир аялдын араң проблемасын көтөрө албайт, маңкасы уйлуп калган го. 2 аялдыгын алам десе аны колдош керек. Дагы бир мындай маселе бар да. Кээ бир күчтүү эркектер бар. Жашы 40-50гө жетип калган, бир эмес бир канча үй бүлөнү карай алат, колунан келет. И жанагы 19 жашар наркоманга караганда көрүнгөн оору менен аны жугузуп, кордоп, эртең таштап кете турган наркоманга караганда 45ке жетип калган, 2-3 үй бүлөнү бага ала турган эркекке тийсем жакшы деген кыздар бар. Алардын логикасына да макул болуш керек. Аны жашын бышырып жейсиң сковородкага салып. Аял үчүн эмне десе, биринчи кезекте тынчтык керек аял үчүн. Анын үчүн коргоо керек, анын үчүн тамак керек дайым, кийим керек. Аны бирөө кемсинтпеш керек. Ал 19дагы бир наркоманга тийип алды, же бир алкашка тийип алды потенциалды. Анан кечке күтүп отурат, качан эрим келет, ким менен кетип калды, каяка кетип калды. Анан келип алып урат тепештеп. Андан көрө жаш өтүп калса дагы стабилдүү жашоону камсыз кылган абышканы тандаса, биз эмнеге жок дейбиз. Чынында кайсыл жерде болбосун аял затына аяр мамиле кылуу каралат. Анан кийим алмаштыргандай биринин артынан бирин аял кылып ала берүү туурабы деген суроо жаралат. Бу жерде маселени жаш кызга коюш керек, эркек эмес. Эмнеге сен 2 аял барга тийип атасың депчи. Эгер ал келип тием деп атса, кайсы эркек үйлөнбөйм десин. Үйлөнөт да кайсы эркек болсо. Алдына жесир кемпирди коюп кой, анан 18 жаштагы кызды коюп кой. Мен андай эркекти билбейм, мен жесирге үйлөнөм деген. 18ге үйлөнөм дейт. Суроону кызга бериш керек. Кызым, эмнеге сен буга тием деп атасың? Жашына тийбейсиң, 19 жаштагы тийбейсиң деп кызга бериш керек бул суроону. А эгер кыз жок, кечиресиң, Кудай Таалам берген укугумду пайдаланып, мен ушу чалга тийгим келип атат десе, бактылуу бол деп кете бересиң ар жака. Бу жерде ал чалды күнөөлөй албайсың.
Бул маселе кыздын өзүндө турат, тием деген. Эгер ал чаланы зордуктап үйлөнүп алса, анда ал чалды камаш керек, атыш керек, өлтүрүш керек. Ал башка маселе. Эми 18 жаштагы кыз келип, анан бир жесир турган болсо, жаш өтүп калган. Кызым, сен өзүңө ылайыгына тий. Мен муногу жесирди карайын десе, бул эркектин диний маданиятынын жогорулугу. Буга дагы эркектер бир процесс керек, буга дагы бир убакыт керек. Эркектер өзүнүн напсисин бир аз тыйып, ушундай эле мен муну жесирди карап берейинчи, жетимдерин багып берейин деген бул эркектин маданияты. Бул коомдук эркектин колунан келет. Мындай жанагындай өзүнүн напсисин жеңе албаган эркек, конечно, 18-де. Муну эч нерсе кыла албайсың, укугу бар. То есть маселени туура коюш керек да. Бунда эми кыздын өзүнө айтыш керек да. Ал кыз сүйүп калышы мүмкүн. Биздин негизги максатыбыз чынында көп аял алгандарды колдоо же сындоо эмес. Болгону турмушубузда кезигип жаткан бул нерсеге сара эсеп салып, түшүнүксүз суроолорго жооп алуу болчу. Сөз акырында кандай иш кылсак да, жети жолу ойлонуп, бир чечим чыгарганыбыз туура.